Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Орозо убагында айыз келип калса, дуа окубай эле орозо кармай берсе болобу же ачып кийин карыздан кармап бериш керекпи дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Эгерде хайыз убактысы келе турган болсо, анда сиздердики үзүрлүү болуп эсептелет. Ошол үзүр себебинен сиздер орозо кармабайсыздар. Кийин бүткөндөн кийин анын не кыласыз? Казасын кармап бересиз. Мисалы 3 күн, 4 күн, 5 күн, 1 жума. Ошол канча күн кармабай турган болсоңуз, ошол күнүңүздү кайсыл убакта болсо дагы кармап берип коесуз, иншалла. Ассаламу алейкум. Канча жаштан орозо кармаса болот? Бул башында дагы берилди. Эгерде балагатка жете элек боло турган болсоңуз, сиз дагы орозо кармасаңыз болот. Ал учурда эмне кыласыз? Сиздин кармаган орозоңуздун сообу ата-энеңизге кетет. Ал эми балагатка жеттиңиз, мисалы биздин Орто Азияда мисалы 12-13 жаштан эркек балдар балагатка жетет. Демек ошол учурдан баштап эле сиз эмне болот? Мойнуңузга орозо милдет болот, парз болуп эсептелет. Сиз ошол орозону кармап беришиңиз керек болот.